Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 18 август 2023 жыл мен сіздерге совхоз Фрунзеден туғандар бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп бар бул жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер совхоз Фрунзенин батыш тарабы объезднойдун жээгинде турам жана совхоз Фрунзе кирип кетем асфальт жолдун кесилишинде туғандар. Ушул жерден сиздер киресиздер да сол тарапка бурулсаңыздар, бул Западная көчөсү. Катарда биринчи үй бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Ориентир бул могу ак жол заправкасын алсаңыздар болот, объезднойдун жээгиндеги туғандар. Ошондой эле бул жагындагы үй. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жерден совхоз Фрунзенин өзүнүн Ош базары тарапка жүргөн 3 маршрутка бар. И бул жерден Дордойго жүргөн маршрут өтөт. Ошол менен Дордой тарапка өзүңүздүн машинеңиз менен объездной менен Дордой тарапка барсаңыз бат эле бара аласыздар. Бул жакка жүрсөңүздөр Сокулук машине базары. Так, дагы эмне маалыматы? Анан мынакей мондай огород бар, жол жээгинде үйесинде эле мынакей бул жакта могу теректер турган ушул үйесине караштуу огород. Негизинен бир кандайдыр бизнес кылсаңыздар деле болгудай деген оюн айтты. Эми барып азыр калган маалыматты үйгө жетип берейин. Дарек Западная көчөсү 30-даректе жайгашкан тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар эң эле түштүк чегара мынакей бул забордун бүткөн жеринен башталат. Эң эле түндүк чегарасы бул жакта бир дарбаза жана бул жакта экинчи дарбаза. Ошол дарбазанын өтөр жерине чейин жалпысынан жердин аянты бул жерде 11 соток тугандар. И плюс бул жакта 8 соток огороду деле бар экен. Жандай 8 соток огороду бар. Мынакей бул эң эле түндүк чегарасы. Видеонун башында айткандай, мынакей бул жагында объездной. Негизинен могу огород тарабыны под бизнес бир нерсе кылганга деле чалып сурагандар бар экен. Буга чейин деле үй ээсинин объявлениясын бул жакта баннер менен илинип турат, номерлери продаю дом деп. Дагы эмне маалыматы? Азыр огородунда видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзсөм, биринчи болуп үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Так, көчө тарабынан мынакей көрүп турсаңыздар забор, и бул жагында мынакей көмүрканасы, могу темирден болгон гаражды көмүркана катары колдонот. Уже тугандар көмүрүн алып да коюптур. Үй ээлери орус тилиндагы кишилер. Карасаңыздар уже жайында эле көмүрдү алып кышка даярдык башталыптыр. Андан ары и көчө тарапта мондай дарактар жана гүлдөр бар экен. Андан ары азыр кирип калган маалыматты берейин. Көрүп турсаңыздар дарбаза. И дарек жана айткандай Западная көчөсү 30-даректе жайгашкан. Так. Бул мынакей короосу. Жеринен 11 соток жана документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар экен. 11 соттугунда кызыл китеби, анын бул огородунда тугандар планында огород деген ошол эмеси бар экен, ошол документи. Андан ары алды тарабы чоң навес, мынакей поликарбонат болгон, бул тарабы стяжка, гараж, кухня. Жана бул жакта 80 квадрат метр болгон үй, стенасы кирпич жана ички тарабын көрүп чыктык. Тугандар негизинен курук, сухой. Негизинен курук, анан бийик эле экен. Ремонтору деле жакшы жана оңго 9-80 квадрат. Бул жакта кухня тугандар 22 квадрат метр и плюс гараж. Азыр сиздерге биринчи чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң короосун ачып калган маалыматтарды да бир чекеден берем тугандар. Мынакей анан төрүндө мал сарайы, бул жакта мондай навеси, жүзүм бактары, гүлдөр, жер жемиштер, малиналар, бул жакта да бактар бар. Так, аларда видео жүрүшүндө бир чекеден азыр көргөзсөм. Анан электр энергиясы 3 фазалуу. Так, отопление, паровое отопление, көмүр менен жылыткан котел жана электр 3 фаза менен жылыткан тен үйдү жылытат тугандар. Бул мынакей үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги жана бул жакта кире бериш, прихожка. Бул прихожкадан түз жүрсөк коридорго, ал оң тарапка карай жүрсөк мынакей отопление котелу жана ванна душ жайгашкан. Мынакей жагын жана көргөзбөдүм эмне бар эле. Ажатканасы өзүнчө бөлмө экен. Анан үйдөн көбүнесе ушул эме үйдүн тартканда иттин, анан мышыктардын жыттанбайт эле, иттин жыты чыкчу эле. Булардын үйүндө ит багылбаптыр буга чейин. Таптаза ошол өзүбүздүкүндөй эле үй тугандар, кыргыздардыкыдай эле. Анан бийиктики деле мынакей бийик экен. И оң тарапта бир балдар бөлмөсү, чыгыш тарабынан терезе, көрүп тургансыздардай ремонт. Бул да жагачтан болгон пол. И бул жагында дагы бир бөлмө, мынакей отопление батареялары. Жана төрүндө бул жакта бир бөлмө, мынакей зал, батыш тарапта терезелер орнотулган.
Бул жерде дагы бир мындай спальня бөлмө жайгашкан туугандар. Көрүп жатсадай ремонт, чыгыштар терезе. Эми андан ары коросун ачып да калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Андан ары туугандар бул жакта силерге кухняны көргөзөйүн. Мынакей, бул жакта кухня. Так. Көрүп жатсадай кухняда мебелдер, раковина орнотулуп суу чыгарылган. Батылдык пластик, көрүп жатсадай ремонт жана бул жакта тамактануучу бөлмөсү. Мынакей. Түндүктөр ана терезе жана эшиктер, отопление батареялар бул жакта да бар. Кышкысын деле отуруп, жылуу дейт. И өзүнүн туугандар мынакей котелу бар экен. Чакан ушул эменики. Мына бул жагында андай идиш аяк жыйнаган склады. Так, андан ары туугандар эми силерге коргосуну көргөзөйүн бир чекеден. Мынакей бул жакта гаражы. Гаражы. Андан ары туугандар бул жак мынакей үйүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү, жүзүм бактары, гүлдөр, тротуарлар, бул жакта тапчан, Павлония эле, могу дарактын аты Павлония дарагы. Жана бул жакта тротуар, үйдүн могу временканын арты тарабында деле бош жери бар. Кааласаңыздар склад, мал сарай салсаңыздар деле болгудай. И мал сарай бул жагында өзүнчө бар, жана ал малдарды баксаңыздар үйдүн арты тарабынан өзүнчө кирип чыкканга жайы бар экен туугандар. Так, мынакей коросунда гүлдөр, бул жана тапчан, малина жержемеши, жаңгак бактары жана башка өрүк бактары. Коросун негизин жакшы айткан болот, тооканасы. И бул жакта туугандар мынакей бир склад, баня, төрүндө банясы. И бул жерде эмне склад болчу? Бул жакта мындай сарай болгон экен. Кой кармасаңыздар болот. И бул жактан арыктан деле суу келет экен туугандар, мынакей. Арыктан суу өтөт, калсаңыздар жерди арыктан деле суу алсаңыздар болот. Негизинен азыркы учурда эки скважинасы бар туугандар. Бирөөсүн жер сугаранга, бирөөсүнү ичкенге. Өз ичкенге чыгарылган скважина тереңирээк казылган. Андан ары мынакей бул жакта Сеневал жана мал сарай. Азыр алардан мындан өтүп сиздерге көргөзөйүн да, үйдүн баасыны айтайын десем, огород калыптыр, айтылбаган. Огородду да көргөзүп, анан баасын айтайын туугандар. Жүзүм бактары бул жакта. Өзүнчө кирип чыкканга бул жактан дарбазасы. Бул жака мурда портерди коюп койчу экен үйеси. Андан ары жатак дөш. Бул жакта мынакей Сеневал. Мал сарай, ой, жемканасы экен бул. Анан катарынан бул жакта мал сарайлары. Так, жакта жаап коюптур. Канча гана бука деп айттым, көп эле мал баткадай чоң мал. Уй бука кармаш экен буга чейин. Мынакей ички тараптары туугандар. Туга бул жагында дагы бирөөсү бар. Мына бит байланган жер, ал жагы тооканасы. Жатагдыш. Эми ал жакта огородун көргөзөйүн, сиздерге баасын айтайын үйдүн туугандар. Андан ары эми сиздерге бул жакта огородун көргөзөйүн туугандар. Мынакей мындай квалификанан киресиздер. Мынакей бул жакта огород, мынакей крушалар бышкан учуру. И ал жана жер жемиш азыркыда бедесе өлгөн учур экен. Мынакей чек-аралар бул жакка чейин, мынакей могу сливаларга чейин. Так. Бул жакка ал жакка чейин 8 соток туугандар. Мына объездной бул жерден мынакей көрүнүп турат. Негизинен ушул С100 же болбосо кандайдыр бир ушундай бир ишкерди кылсаңыздар деле болгудай көрүнөт. Так. Бул үйүздүн баасы $62,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номерин мен экранга тел деп калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. И анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үйесине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.